Assalamu alaikum достор, Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, улак көрмандары. Достор, Ош жергесиндемин. Ош жергесинде атагы таш жарган айтылуу чагылган турган сарайга келдим. Курсан агабыздын ак кула, асыл тукум жылкы жана кой чарбасына келип отурам. Курсан агабыз менен макулдашып чагылгандын тарых таржымалын чагылган менен кошо турган атактуу аттардын өмүр баянын тарыхын тартып кетейин сиздер үчүн деп келип калдым. Анда эмесе достор, каналды колдоп, лайктан басып, ой пикир болсо калтырыңыздар. Мен азыр ушул жерде турган чагылганды жана башка аттарды чагылганын багылуу шарттарын таптоо, кароо, суутуу саяпкерлери менен дагы сүйлөшөмүн. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Фермага дагы келип калдык. Ак кула, асыл тукум жылкы жана кой чарбасы деген ферма экен. Сарайга да кирип келдик. Аябагандай чоң экен, 3-4 чоң сарай бар экен. Азыр кайсыл жерде аттар турат, кайсыл жерде жылкылар турат көрөбүз. Кыргызстандын желегин илип коюптур Курсан ака. Патриот киши экенин да билем. Мынаке достор, Курсан ака дагы ошол жерде экен. Чагылганды жетелеп жүргөн жеринен. Квартирага таштаган Кыргызстандын тарыхый тулпарларынын бири атактуу чагылгандын жанына келип турамын. Ассаламу алейкум, Курсан ака. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы турасыз ака? Ден соолугуңуз? Курсан ака, мынакей сарайыңызга, фермаңызга келип калдым. Мына ушул атактуу чагылган тууралуу чыгарылыш кылайын деп келип калдым ака. Сизге убактыңызды бөлүп келип аттарыңыз тууралуу маалымат берейин деп турасыз. Сизге чоң рахмат ака. Чагылган зеригип калыптыр го. Чагылган. Убакыт беле калды да. Машаллах, машаллах. Чындыгында чагылган зеригип тур Курсан ака. Мына ушул чагылган атыңыздын санжырасыны тактап кетейин деп келип калдым. Биринчи эле алгач эле сурайын десем ака, ушул чагылгандын тарыхы тууралуу. Бул каердин аты болгон, кимдин аты болгон, кайсы айылдын аты болгон ака? Чагылгандын тарыхы 2015-жылы жайындалганмын муну. Өзүнүн карасынан эле мына Төлөн деген акабыздан. Чагылган. Ошодон бери мына менин колумда. Ошодон бери жакшы көп ийгиликтерге жетишип, улактарда чоң байгелерди өзүн көрсөтүп келатат. Азыр бүгүнкү күндө онасы өзү теги кыргыз жылкы элеби? Теги Карабайыр эле. Өзүнүн кыргыз порода. Карабайыр. Бунун Төлөн ака айтып калат, эми канчалык жалган өзү билет. Неменин атасы Карабайыр эле. Ушундай өзүнө окшош ат болгон. Энеси Россиядан алып келген Данчак бекен. Ошентип айтып калат Төлөн ака. Ошол эне жагынан Данчактын каны бар экен да. Данчактын каны бар экен. Анан эми Карабайыр болду эле. Аталат себеби атасы Карабайыр. Ошондо сиз канча жашында алгансыз муну? 5 асыйын алганбыз, азыр 10 асый болду. Чагылган. Бүгүнкү күндө мына кече 27-күнү айырга койгонбуз. Бул күндө койдук эле 12 беге. Аябай жакшы кулундар түшүп атат.
Карабайыр казанат кыргыз тулпарын эрен Зергип дагы калды. Көптөн бери булакка да барбай калдык. Ушул биздин чагылгандын тарыхы ушундай. Азыр өзүңөр көрүп, кыргыз эли көрүп, былтыркы будан 2 жыл, 3 жыл мурун өткөн немедеги Канёк Акайдын улагында билесиңер. Манас Ниязов инибиз о жерде бир төө, анан эң чоң сорун квартираны таштаган. Квартираны таштаган. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу квартира сайылган улак. Кара сууда өткөн. Ошол жерде квартирага таштаган атактуу чагылган ушул. Курсан ака, ушу чагылгандын боюну ченегенсизби, канча? Бою 1.70 эле. Чагылган бою 1.70 эле. Анан бугун өзгөчөлүгү, күлүктүгү, топко баргандыгы өзгөчө да. Ошол биздин Аккул асыл тукум жылкы жана кой чарбасында мына ушундай чагылгандай чоң жакшы жылкылар турат. Жерде мына күндүзү мына көрдүңөр, ушул кальцодо айланат. Күндүзү могул жерге асат кесте. Төрт аттын немеси бар экен айланган, Мына. Туунун түбүндө айланат экен кыргыздын мактары. Так. Коёбуз. Өзү басып сууп турат экен да? Өзү басып сууп ушул жерде. Ага, бул азыркы күндө үйүргө агыттыңызбы? Бүгүнкү күндө мына 2 күн болду. 27 март күнү кой бердик. 2022 жылы. Мына азыр чагылган азыр эс алууда. Бейлер деле ошол жерде элеби? Бейлер деле, дидик деле. Бул 1 ай ошерге бейлерге коюп, анан кайра алып калабыз, жайлоо кетерде. Бейлер кетерде. Азыр былтыр да койдук эле, ошондо мына кулундар түштү. Былтыр да ушу бейлерге коюлганбы? Былтыр дагы ушу 12 беге койгонбуз. Быйыл Кудай кааласа 2-3 тууду. Жаны бар. Ошолор балдар окшойт былтыркы коюлгандагы. Чагылгандын былтыркы балдары. Мына Россиядан, Чечнядан келди эле, бир досуман алдым эле. 400 миңден мына бейлерди. Ошонун кулундары мына Кудайга шүгүр, Алла берип, Кудайдан болуп мындай чагылгандын өзүндөй бир копия эркек кулундар түштү мындай. Мына машалла. Көз түйесин жакшы, аябай жакшы кулундар түштү, Кудай кааласа. Ошондо бул бейлер кайсыл породадагы бейлер экен? Өзүбүздүн эле карабайыр бейлер деле бар. Мыналар, Мына Таластан келген мына кара бээ. Кара бээ. Мына көк бейлер мына Жалал-Абадтан алганбыз. Өзүбүздүн карабайыр бээ. Мына наркошо кулунду бейлер. Бүдөм менен данчак аралаш бейлер. Мына баягы Жалал-Абадтагы атактуу көмүш бээ. Жана сүтү көп. Ачыдан алдыңыз беле? Ачыдан алган, ошо бээ. Ушуларды ар жерден жыйып, мына Кудай кааласа чабылгана коюп атабыз. Наркы Кашка бээ дагы ошол Чечня эмеден келген окшойт. Чечнядан келген бул дагы. Бунун баласы да эркекпи? Бул да баласы да эркек. Чагылгандын өзү экен бирок. Сибиралар, Ооба, Кудай кааласа. Мына бейлер чака. Бул өзүбүздүн эле карабайыр кыргыз бейлери. Ал төрдөгү турган байтал демеден келген. Мына Аскар деген инибиз бар, ошонун Гүлсары деген атынын баласы. Ал Гүлсары дагы аябай атактуу жакшы кыргыздын намысын коргогон аттардан бири эле. Ал немеге кетти, Ташкентке кетти. Ушул бүгүнкү күндө Аккул асыл тукум чарбабызда ушундай чагылганды коюп, кыргыздын атак даңкын көтөрө турган бир Манас атабыздын Аккул асындай болгон бир аттарды чыгаралы деген ниеттебиз.
Кудай кааласа асыл тукум кой чарбасында мына койлорду чыгарып атабыз. Эми бүгүнкү күндө мындай кудай кааласа жакшы кыргыздын намызына жарай турган кулундарды чыгарабыз деп ниет кылып атабыз. Ошол эми чагылганды жүргүлө мына немесин Күндүзгү турган жерин кечиндеси кайсыл жерге тургузасыз чагылган ошол жерин дагы тааныштыра кетсеңиз. Ооба, ошону бир жолу тааныштырайын. Чагылгандын турчу бөлмөлөрү ушул жактабы, Курсан ака? Чагылгандын дагы чагылганга окшош эле бу жерде бир топ жакшаттар бар. Бир топ жакшаттар бар. Жалал Абадтан атактуу Акжал деген атыбыз бар. Чагылгандын бир тууган иниси Сүлүк Кара деген дагы бир одон чагылгандан кийинки бал неме инилер бар, onu дагы алганбыз. Ушул кыргыз болуп жаралганы мындай ар бир аттарга ушундай бир комнаттарды жасап мындай Шарт түзүп, бу жерде мындай комнаттар менен ар бир комнаттар 5 метрге 5 метр ичинде мындай суусу экен. Ат менен тумшук менен түрткөндө суу чыгат экен. Тумшугу тийгенде суу ичип биз ойлойбуз эми аттарга аябай жакшы эле шарт түзүп атабыз деп. Ооба, чындыгында жакшы шарттарды түзүпсүз. Мондай. Ошондо мынол жериңиз кандай? Суу Аристон турат. Бул жер улактан келгенде суукта Аристон атайын ысык суу, муздак суу менен аттардын путун жууп, даярлап, бу жерге душка түшүрүп, анан мындай чагылганды улактан келгенден кийин ар биринин өзүнүн комнаттары бар, мондай. Мына чагылгандык экен, жазып коюпсуз. Чагылгандын немеси. Бу жерде ар биринде бул чөп салган, жем салган, суу ичкен немелер менен. Мына чөптүккө мына жемеген. Суусу ушундай ар бир алдында мынчадан апилкелер менен төшөлүп. Апилкени калың төшөйт экен. Бул аттын турганына ыңгайлуу да эми, Турганына, путу колуна зак тартпай. Мына атактуу чагылгандын иниси жанында турат мына. Сүлүк Кара. Сүлүк Кара. Бул чагылган менен бир тууган болуп калабы? Чагылгандын энеси бир, атасы бөлөк. Бул башка аттын баласы дейт. Ошо Төлөнөкадан Шавкат деген бир досубузга өтүп, одон биз Шавкат досуман алгам. Мына Эрмек деген ийим алып берген, ушу Сүлүк Караны ушул чагып жүрөт. Бул дагы аябай күлүк, көп намыздарга жарат жүрөт. Учурда канча жашта бунуңуз? Учурда бул азыр 3 жаш болуп калды. Болуп турган эми күчкө эме толуп аткан мезгил экен да? Күчкө толуп аткан мезгил. Артынан да бир тартып коеюн. Мынакей достор, чагылгандын иниси атагы таш жарган атактуу чагылган кыргыздын бармак менен эсептелүүчү айтылуу аргымактарынын бири чагылгандын иниси болот экен. Жер. Дагы бир Барпыдан келген кашка ат бар элеби? Акжалат. Мына ушул. Бул Акжалдагы ошол Барпыдан алган Карабайыр нак кыргыз бар ошо. Буну дагы будан 3 жыл мурун Кошой деген иним алып берген. Бул дагы аябай намызга жарап жүрөт. Өтө курчулуклардын бири бул дагы. Кудай кааласа буну дагы 5 апрелде экинчи үйүргө агытабыз. Анан дагы Курсан ака өсөрөмөн алып келген жана көк өспүрүм дагы бар эле, бүгүн көрүнбөйт го бу жерде. Атын илгери биздин Аккула асыл тукум жылкы чарбабыз деп койгонун себеби илгери менде бир аябай жакшы бир көк ат бар болчу, Орловский. Ошонун аты Аккула эле. Онун өсөрөбадан алгандан кийин анын атын дагы Аккула деп коюп, былтыр ажатама алып бергенмин. Эки жака барганда улактамдай Аккуланы мингендей минип
эл кыдырып жер кыдырганда дайым билесиз атабызды алдыга салып алып өсөрөгөн тоюнда дагы бардык быйыл көп тойлорго ошо ак куланы минип алып кыргыздын калпагын кийип алып баштан түшүрбөй ушу улактарда кыдырып кыргызстанды кыдырып улак чаап жүрөбүз эми Кудай кааласа. Жакшы ака. Ал дагы ак кулаңыз ошол атынан атапсыз да ак куланы. Өсөрөгөмөн келгенде. Ол жаш азыр жаңасы болуп атат, аны дагы жогорку чарбага бербегенбиз, оякта минип такшалып аябай минип даярдап атышат. Аябагандай чоң ала, бойлуу Аябай бойлуу, ал по-моему 1.80 болуш керек. Чоң, чындыгында. Анан аны быйыл үйргө агытасызбы, агытпайсызбы аны? Жок, агытпайбыз, жаш ал. Ал жаш. Жазга бышты болду. Жазга жакшы болду. Асы болду. Жакшы экен ага. Бул эми ушул жерде ушундай чарбабызда. Жакшы экен ака, рахмат. Таныштырганыңызга чарбаңыздан дагы. Курсан ака, ушул атактуу атыңыз Чагылганды ким таптайт? Чагылганды ушул илгери ар бир аттардын өзүнүн саяпкери болгон. Биз Реш деген абам бар, мына Чагылганды дайым таптап, суутуп, даңазасын чыгарып жүргөн саяпкер. Анан тамашалап айтып коебуз, мына Толбай сынчы абабыз деп коебуз. Ушул Реш абам өзү ресеби кандай кылат, кайсы малды асат, өзүнөн суроо берсеңер, жооп берет. Рахмат. Бияк экен. Ассаламу алейкум Реш аба. Алейкум. Мына ушул күлүктү күлүк кылган саяпкер дейт. Сиздин мээнетиңиз менен Чагылган көп жерлерде намыска жарап таптоосун суутун келтирип жүрөт экенсиз. Ушул Чагылган тууралуу бунун сууту кандай, багуусу кандай тартипте карайсыз? Ушулар жөнүндө айтып бербесизби кененирээк? Ошо Чагылганды аз эле багабыз өзү. Аз эле багып тургандан кийин көбүрөөк минип, ушу көбүрөөк суутабыз да. Анын убакыт сааты менен жемди берип, сууну да убакыт сааты менен, бардыгы убакыт сааты менен болот да. Ошондон анан ат өзүнө келет. Көп миниш керек. Чагылгандын сууту тезби, жоорбу? Кечпи? Эми ондай деле оор эмес, Чагылган сууту жеңил эле. Бирок ошол убакка чейин миниш керек да. Көп минес? Көп минилет. Тегиз эле жерге минесизби же мына адыр көрүнүп турат, адыр жака минесизби? Тегиз жерге минилет, анан кийин адырларга минилет. Көбүнчө ошо кийинирээк биринчи бир ай тегиз жерге минип туруп, анан кийин адырга минилет да. Ошол мисалы бир 20 күн акырында бастырып туруп, ушу улакка жакындатканда күнүнө канча саат минесиз? 4 саат, 5 саат минилет да. Адырды? Өйдө ылдыйга? Өйдө ылдый. Баккан малда Чагылганга канча килограмм жем бересиз? Биз жайкышы бирдей эле жем беребиз. Ушу 5 кило жем жейт. Арпа? Арпа эле жейт. Маке жебейт, только арпа? Маке жебейт, арпа эле. Круглый год 5 кило арпа жей берет айла? 5 кило, ошо бир эле мал беребиз биз жайкышы. Улакта деле ошо бир мал, ошо жеми. Күндүзү ошо улак малында чабылып аткан мезгилдерде күндүз атты каңтараткы ошондо канчадан канчагача каңтарасыз? Канча саат? Эми кечкурун улакка барар күнү кечкурун асып коебуз биз. Тик аппагындарды асып коебуз. Саар менен бир 10 мүнөт откоробуз, болду. Онан ашык откорбойбуз. Анан суу берип асып коет, болду, улакка чейин тура берет. Улактан келгенден анан аябай дамалтып кашып тургандан кийин отко коюлат. Жакшы экен Реш аба. Неме мына Курсан акада мына Кыргызстанга белгилүү 5-6 жакшы аттар бар да. Бүгүн бир тобу жок экен берде, башка сарайда дейт. Анан ушул эң аттардын, кыйын аттардын ичинен сиздин мына ушул багып жүрөсүз да. Чагылгандын өзгөчөлүгү кандай? Өзгөчөлүгү бул адамга аябай жакын да. Жакынынан кийин адам менен ушу мингенде мындай кармасаң деле адамга эркелеп, мындай адамды кыйнай бербейт бул. Тил эле жок, бул сүйлөшкөндөй эле. Акылдуу да? Акылдуу да, сүйлөшкөндөй эле болосуң да муну караганда дагы. Жакшы. Бул аттардын эр токумдары турган бөлмө ушакта окшойт. Бияктан чыгып калдыңыз? Эр токум, бияк эр токум бөлмөсү. Ондай Чагылган атактуу Чагылгандын мындай атайын. Өзгөчө да ушул жүгөн тууралуу да сурап кетейин деп аттым эле. Бул жүгөндү биздин Бишкектеги кыял
Birikкен коом немесинен ошоден жасатканбыз. Мондай азыркы жаңы типтеги көмүштөн. Ошол атайын ушу чагылганга жасатып, неме кылганбыз. Мондай эгарлар бар. Эр токумдар. Ушул жерден токулуп чыгып кетет экен да. Ошол жерден токулуп чыгып кетет. Бул эгердин эң эскилери канча жылдыктары бар мындай? Же бар эле жаңыбы? Жок, бул бир 5-6 жыл болуп калды мына жаңы типтеги эгарлар. Жаңы типтеги экен. Үстүндө ичмектер турат экен. Биякта наркы бетинде жабуулар турат экен. Просто мына чагылгандын немеси илгерки Кокон хандыгында неме болгон экен мондай. Эски күмүштөн. Ушул чагылган эгеринде сырткы басмайлы. Ушул бул да тарыхый эмелерден экен да. Күмүш немелерден. Илгерки токулгалардан. Ошондо чагылган ери ушул экен да? Чагылган ери. Чагылган ери ушул экен. Жүгөнүнү сыр болбосо канча сомго жасаттыңыз? Сыр болбосо. Жок, бунун сырын айла коелу. Бул өтө кымбат. Altın güllü Allah toğuz balbılday Tatlı cüpte kaysı kırgız canlı bay Hasmın dere sağlı sansız çoğu da At üstünde kırgız kana aldırmay Kırgız kana aldırmay Usta menen Uğuz Ökö birigip саммесini жасаттырган атайын. Жүгөндүн өз эле бир Cez bilek, cibek çal buyruk Ergen olca bir bölük, koygon mal buyruk Tulparına sayap ter jaraşsa bakıt Tabın bilip tamırın tapkan cay buyruk Бұл жүгөндөр дагы илгерки жүгөндөрдөн бул дагы ошол Кокон хандыгында бир неме болгон экен могу. Булар кандай колуңузга келип калган? Буну бир досум подарка кылган. Өзбекстандык. Бул беркаттарым. Булар беркаттар. Мен жакындан бери тегерет тартып койсом. Мынакей достор. Атактуу аттар турган сарайдагы жүгөн, басма айыл. Негизи Кыргызда байыртан мындай темир кошуп жасап, күмүш кошуп, ушундай жүгөндөрдү тагып колдонуп келген кайыштан. Табылгы бар экен. Биякта такалай турган жабдыктар экен, жанагындай шаймандары. Бул жерде эгерлер турат экен. Үстүндө тердик, жабуу, токулум, ушул сыяктуу нерселер турат экен. Мына ушул тарыхый жүгөн экен бул дагы, уктуңар азыр эсинен. Кокон хандыгынын доорундагы жүгөндөрдөн экен. Могу басма айыл экөө. Аке достор. Курсан ага, ана мага да кызык болгон нерселер. Мына сарай баш аяк чоң экен да, ушул сарайда эмне багылат? Бул Аккул асыл тукум жылкы жана кой чарбабызда могул жерде 4 орунду букаканабыз бар. Мына сыртындагы айванда бу жерде асыл кошкорлор багылат. Бул чөп жейүүчү навесибиз. Анал 3 эшиктен аркы сарайда бу жерде бул жерде корумга багылган аттар ошол жерде турат. Жылкылар. Жакшы. Наркы өдөңкү төрдөгү сарайда бу жерде асоо жылкылар ушул жерде турат. Чабуулчу аттар ошол эмеде экен, а? Ошол сарайыңызда. Анан кийин Курсан ага, мен өзгөчө дагы бир нерсеге көзүм түштү кирип эле, ошол аттарыңыз айланган жердин үстүндө кыргыздын желеги желбиреп турат да. Биз барган жерибизде дайым кыргызды даңктап барктап келебиз. Ушундай жайлоодо болобу, чоң жетишкендиктерге жетебизби? Мына кыргыздын желеги желбиреп туруш керек ушундай. Ар бир зданияларда, ар бир ишканаларда ушундай. Ошон үчүн
кыргыздын туусу бийик көтөрүлүп турса, кыргызга рух, дух берилип, ушундай көтөрүлүп турат деп ойлойм. Рахмат аке, эң туура айтасыз. Мен дагы кошуламын. Курсан аке, сизге рахмат. Ата-бабабыз ат жалына казан асып, эр токумун башына жаздап жатып, ат жалында мекенин коргоп, элин багып келген улуу кыргыз элинин урпактары катары сиз дагы мына ушу желеңизден, короңуздан жакшы кыргыздын намысына жараган аргымактарды чыгара бериңиз, тагылыкпай элге кызмат кыла бериңиз. Кыргыздын улуттук ат оюндарына өзүңүздүн атактуу аргымактарыңыз менен көркүнө көрк кошуп, ак калпаңыз башыңыздан түшпөй, ала тоонун койнунда аман болуңуз. Сизге дагы бир ирет чоң рахмат айтам. Рахмат сага дагы Кәрим иним. Ушундай кыргыздын таңазалап даңктап жүрө бериш. Чоң рахмат. Рахмат аке. Мындан кийин Курсан акенин атасы Ажабам менен да бир-эки ооз сүйлөшсөм, Ажабамдын акыл насаатын угуп, бата дуасын алып кетсем достор. Курсан акенин атасы Ажабам жанына да келип калдым. Ассаламу алейкум Ажаба. Кандай турасыз? Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз келип калыпсыз бала. Ушул чагылган тууралуу бир чыгарылыш кылайын деп келип калдым. Курсан аке менен сүйлөшүп аба. Мынау чагылганды сизден дагы сурай кетсем аба. Сиз дагы илгертен ат үстүндө келаткан киши дешет. Чагылган тууралуу сиз дагы бир-эки ооз сөз айтып өтсөңүз, бул чагылгандын тарыхы кандай ат экени, сиздин көз карашыңызда кандай жылкы? Чагылган бул биздин колго келгенден бери бир 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Көп чоңулактарга барып чабылып жүрөт. Кудай кааласа жаман жылкы эмес. Ошо жылкынын алды десе болот. Бул чагылган Башбулактан Төлөн дегенден алынган башында. Төлөн өзү колунда туудуруп өстүргөн экен. 2008 жылкы кулун деп айтып жүрөт. Мунун энеси Данчак, атасы кадимкеле өзүбүздүн Карабайыр кыргыздын жылкысы экен да. Ар бир кыргыз ушундай ат багыш керек, ат миниш керек. Ар бир кыргыздын канында бар ат миниш, ат менен эки жакка бастырыш. Республикадагы чоң улактарга барыш. Көп жерге барып чагылган жүгүргөнүн билип жүрөбүз. Көрүп жүрөм, өзүм постоянный чоң улактарга барам. Ат минип алып, ушу карап кандай аттар, каерде кандай маарака болуп атат, улактын түрлөрүн. Ушу улак биз жакта жакшы чабылчу эле кийин жаллап аттан ооп келип жана тек бала болду. Азыр эми быйыл тек уже 1,5 жылга жакындап калды, текти сал колдонбой калышты. Ал эми жаллап ат жакта ушу жипти көп колдонуп, кээ бир жакшы чабендестердин шорун курутуп, ашып турган улагын жалдан сыйрып кетип атат да ушу жип. Негизи кыргыз өзүнүн күчү менен өзү чабыш керек да. Муну улактай чабыш керек. Жипке байлап алып, аны сүйрөп кетип, улактын кетирбеш керек да, улактын паркын жакшы чабыш керек. Муну кол менен, мээнет менен бири-бирине ашырып, жакшына чапса деле болот. Биз эми мен катта чабендесмин деп айта албайм. Жөнөкөй любительмин. Ар бир кыргыздын канында бар. Улак болгон жерге барат. Жөө болсо да барып көргөн кыргыздар толуп атат. Эми мен ошо любитель болуп анча чаап жүргөнбүз жашыраагыбыз да. Туура айтасыз. Мен да сизди чоң улактардын бардыгынан көрөм, Курсан аке менен кошо дайым улактардан калбайсыз. Бул айтканыңызда туура ушинтип жиптек болуп, тартип бузуулар болуп, чындыгында бир аз улуттук ат оюндарыбызды кирдетип алып атабыз. Ошондой болот. Сизге окшогон абаларыбыз мынтип акыл насаатын айтып турса, биздей жаштар Кудай буйрса оңолобуз, түзөлөбүз деп ойлойм ага. Анан кийин дагы эле чагылганга кайтсам да, бул чагылгандын азыркы кулундарын көрдүк, анан буга чейинки балдары барбы? Буга чейинки мурдагы жылы таластан 2 бей алып келип, бирөөсү тууптыр, экинчиси тууп, эркек тууган экен. Ошодон бир эле бала бар. Башка эркек кулуну жок. Азыр ушу жылга
ушул жазга кунам болуп калды. Таластан Бишкекте Карабалтада биздин өзүбүздүн бир жээндер бар, ошонун адресин билип жүрүп, анан 170 миңге сатып алыптыр. Азыр ошо жээнимин колунда. Жоомарт деген жээнимин колунда. Анан 2 ургачысы бар эле, өзүбүздүн бээлердин кулун эле, аны өсөр палвандарда, үкасы улукта ошолордо 2 ургачысы бар. Анан быйыл туулуп атат, анан башка анын чагылгандан тукум жок. Бизде болгон маалыматтар боюнча мынау чагылгандын баласы сатылат экен, тиги бу деп элде жүргөндөр алар калп элеген да? Жок, андай калп. Ошо бир эле единственный баласы бар, ошо таласта сатып калган, ошо жээним алып кетти. Анан ургачы 2 тайы бар эле, ол Жалал Абадта өсөр палвандардын колунда. Ошол эле. Жакшы экен. Анан башка жок. Мүмкүн эл журт болгондон кийин мына чагылгандын баласы эле деп айтып калышы мүмкүн, бирок ондой жалган ал. Быйыл туулуп атат, азыр 3 кулун алдык. Бири нар жакта турат, 2 бээлер менен кошо Байтал бээле, ал ургачы тууду. Анан берки Россиядан келген бээлер эркек тууду, 2 калгандагы туй турган бээлер бар. Атты агыттык 3 күн болду. Бүгүнкү күн менен. Азыр ошондо биз көргөн кулундан сырткары дагы бир туулган кулун наракта барбы? Наракта бар эле, азыр алып келип берки бээлерге коштук. Ургачы кулун, чагылган өзү копия. Жакшы экен. Мынакей достор, маалыматты угуп атасыңар. Чагылгандын баласы бир эле ошо таластан бияп келип качырып кайра таласка алып кеткен экен. Аны да даректеп барып жээн алыптыр. Ал да жазга кунан экен. Анча-мынча чагылган баласы деп башка жакта жүргөн сөздөр алар калп экен. Калган балдары эми туулуп атат экен, аба? Туура айттымбы? Туура. Мынакей достор. Ажаба. Мына ушул биздин эми улут болсоң, салтың менен, тилиң менен улутсуң дейт да. Биздин улут катары калыптанышыбызга ушу ат оюндарыбыздын дагы чоңдогон тиешеси бар да. Мына ушул биздин улуттук ат оюндарыбызды кирдетпей, таза сактап, дагы урпактарга өткөрүп берүү үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Эми бул улуттук оюн болгондон кийин ат оюну кыргыздын бул канында бар нерсе. Бул ата бабалардан калган. Илгертен бери тек, жип деген болгон эмес. Таза чаап, улут сыйы менен болуш керек. Ошо аксакалдар токто, чабендестер токто деген жерде токтоп, жакшына чабыш керек. Жакшаттарды багыш керек кыргыз болгондон кийин. Кыргыздын канында бар. Будан кийин дагы улана бериш керек. Муундан муунга өтө бериш керек. Бирок теп менен жипти жок кылып, өзүбүздүн нак кыргыздын оюнун калтырыш керек да. Кол менен, күч менен чаба турган улактар болуш керек. Кыргызда ошону менен болсо жакшы узакка жашайт. Кыргыздын оюндары Америкадан бери тарап атат да. Бул ушуну биз кыргыздар өзүбүз колдоп, бири-бирибизге жардам кылып, ушу жана жип текти жоготуш керек да, ар бир улакта ушу. Ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек ошол. Кошушубуз керек ушу. Туура айтасыз, ажаба, рахмат. Мынакей сизге рахмат. Сиз да мына убактыңызды бөлүп, экөөбүз бир кызыктуу маек курдук. Анан ушу улакчыларга, элге, жалпы эле кыргыз элибизге бир дуаңызды берсеңиз, анан мен көрсөтүүнү жыйынтыктасам. Кыргыз илайым эле ошо кыргызда кыргыз оюну өчпөсүн, кыргыз дагы дүйнөгө даңкы чыга берсин, элибиздин, жерибизди даңкы чыга берсин. Кыргызстаныбыз гүлдөгөн жакшы алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун, улак жоюлбасын, улакта жакшы Манаска окшогон жакшы чабендестер көбөйө берсин, улак таза чабылсын. Мына сен дагы өзүң шопур болгону менен улакка кызыйт экенсиң, бала чакаң менен бактылуу болуп, ушу чагылгандан жакшы аттарды минип, кыргыздын улагында аттын улагы менен ойноп жүрө бер. Амин. Амин. Аба, чоң рахмат, аба сизге, жакшы туруңуз, рахмат чоң. Камал жибеп шаң толуп, канды дүрбүтүп, алып учуп калкылдап, карек күйгүзүп, кара байыр казанат кыргыз тулпарын, эрен улган эстүү журт жүрсүн мингизип. Çapkın bozbala, kara sanga basıp kamçında yava.
айранда чапсаң талбаган, кылым кезген буданы кыран бабамдын, кыргыз атаң өзүңө эгем ардаган. Жана чагылганды астандан сырткары алып чыгып туруп бош кой берет экен да. Ошол бош кой берген жеринде тартып коюн, мына ушул жерге кой берет экен чагылганды. Кышында асы. Ушул жерде ойноп, могу дарбаза бар экен. Ушунан чыгарып коет экен. Бияк менен чуркап, өз эркинче айланып, эме кылчу жери ушул жер экен. Мынау жерде, ушул жердегилер Курсан аканын укалары ат менен машыгып эме кылып турат экен. Гира бар экен, турниктер бар экен, брус бар экен, ал жакта канат бар экен. Гиралар канча килограммдык экен, чамасы эмес өчүп кетиптир. Мына ошо ат бар экен, үзөмүсү менен. Аккула жылкы чарбасынын короо жайы менен таанышып атабыз достор. Мага ошол желек жакты патриот болуш керек. Кыргыз болгондон кийин канча мамлекет, канча улуттар, миллиондогон улуттар мекени жок, жери жок, тили жок жүрөт дүйнө жүзүндөчү. Биз кыргыздын аз гана болсо дагы жерибиз бар, тилибиз бар, сыймыктанышыбыз керек. Мондай кызыл желбиреген желегибиз бар. Ар бир кыргыздын баласы мекенчил болуу керек. Мен да ушул көз караштамын. Но ат такалайт экен бул жерде. Аттарды такалачу жер экен. Ол жактан киргизип, могу жерге путун бүгүп байлап туруп, могу темирлерин салып коет экен. Мунун ичи толо жылт экен, кормго алган. Мунун аркысы бука экен, аркы сарайы. Могу ортолук чөпкөн экен. Бул жерде канат бар экен. Ошо аркам өтө бийик экен. Буга бир жолу чыгып түшкүчү элек беле. Кына. Ya, gerek kana 4 tane var da. Mынау такта турган жерлери. Жемди ушул жерде эле тартып туруп, ушул жерден берет экенсиз да? Анау ямага таштайт, арпаны, баканы, буğdayды алып келип аралаштырып. Анан бу жерден шарт келип чыгат. Даяр жем болуп аралашып чыгат дең. Мынакей. Бул жагын дагы көрүп коелу.
Hayırlı olsun.